Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио угармандар, назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Бакыт Ашрахманов. Ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырып жатат. Ардактуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда биз Бишкек шаарынын айланасындагы жаңы конуштарда жарандардын жашоосун жакшыртууга көмөктөшүү туурасында сөз кылабыз. Мындай иш бир гана Бишкек шаарында эмес, биздин Ордолуу Ошто дагы ишке ашып жатат. Программанын жүрүшүндө биз Ошко дагы онлайн байланышка чыгып, ал жактан дагы ушул программанын улуттук консультанты менен дагы маектешип турганыбызды эсиңиздерге салып өттөлү. Тактап айтканда, Бишкек шаарындагы Ак Ордо 2 жана 3, Ак Жар, Дордо 2, Алтын Казык, Ала Тоо 3 адилет жаңы конуштарында жашоочулардын өз укуктарын коргоо, мамлекеттик коомдук кызматкардарга жетүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн мобилизациялоо жана алардын экономикалык абалын жакшыртуу үчүн иш баштаган аракет долбоору туурасында сөз кылабыз. Студияда Арыш коомдук бирикмесинин директору Маматкул Айдаралиев жана долбоордун коммуникация боюнча адиси Зарима Мукашева. Ошондой эле учка жогоруда белгилеп өттүм, биз Германиялык кеңеш берүү уюмунун аракет долбоорунун улуттук консультанты Расул Момналиев менен дагы Ошко байланышка чыгып онлайн маек курабыз. Уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн темага байланышкан суроо, сунуш, пикириңиздер болсо калтырсаңыздар болот. Ардактуу радио угармандар, ошентип бүгүнкү уктуруубуз биз жаңы конушта жашап аткан жарандардын жашоосун жакшыртуу, алардын мамлекеттик кепилденген кызматтарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу туурасында сөз баштайбыз. Эмесе алды менен Маматкул агай, мына бул долбоордун негизги максаты качандан баштап ишке баштады? Ошого токтолуп бериңиз алды менен. Рахмат. Кутман күн, урматтуу радио угармандар. Сиз ушу берген суроого өзү тарыхтын башынан кичине кыскача айтып кетейин да. Бул долбоор, аракет долбоору Швейцариялык өкмөттүн каржылык колдоосу менен жана Германиялык GFA Consulting Group уюмунун каржылоосу менен ошолор бизди жетектейт, ишке ашырылып жатат. Анан бул долбоорду башында 2022-21 жылдар эле анализдеп баштаган. Анан Бишкектин 7 конушу тандалып алынган. Жана сиз санап өткөн Ак Жар, Адилет, Алтын Казык, Дордо 2, Ала Тоо 3 деп болсо Эркин Тоо деп коебуз. Ак Ордо 2, Ак Ордо 3 конуштарында ишке ашып атат Бишкек шаарында. Ал эми Ош шаарында болсо 4 аймакта ишке ашып атат. Бул Алай 1, Алай 2, Манас ата турак жай жеринде жана Эделвейс конушунда ишке ашып атат. Ушул долбоордун негизги эле максаты сиз жана жогоруда окуп кеткендегидей конуш жашоочулардын жашоо турмушун жакшыртууга көмөктөшүү. Бул деген эмнени түшүндүрөт да? Биздин азыркы убакта билесиз, эгемендик алгандан бери ошол Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан 2 шаарга миграция аябагандай чоң күч алган болчу да. Бул Бишкек анан Ош шаарында. Ушул 2 чоң шаарда элдер топтолуп, конуштар пайда болуп, анан улам бат өскөндүгүнө байланыштуу баягы мамлекеттин мүмкүнчүлүгү келбей, үлгүрө албай, инфраструктуралык түзүлүштөр жана башкаларга жете албай, бирок Кудайга шүгүр азыркы убакта кичине калыбына келип баратат. Ушул конуштардагы жашаган элдерде. Анан бул жерде сөзсүз түрдө көчүп келгенде эмне маселе чыгат? Жумуш ордун ачуу керек болот, иш табыш керек болуп атат. Союз талкалангандан бир топ эле завод, фабрикалар талкаланып жок болуп кеткен. Бирок ошого карабастан азыркы убакта биздин конушта жашаган адамдарда биз долбоордун максаты эмне? Бул мамлекет тарабынан кепилденген кызматтар жөнүндө. Бул кайсылар? 4 негизги кызматты биз элдерге жеткизип атабыз. Маалымат, ошону пайдалануу боюнча. Биринчи медициналык кызмат, мамлекет кепилдеп берип атат биздин жарандарга, ошону пайдалануу боюнча. Экинчиси бул социалдык жактан коргоо бөлүктөрү, бул баягы пособие жана башка инвалидность боюнча кагаздарды, документтерди толтуруу, кантип алыш керек жана башка. Үчүнчүсү каттоо.
кантип катталыш керек. Мисалы ар кайсы жактан келгендер ошол жерден каттала алабы жана башка дегендер. Анан төртүнчүсү бул билим берүү. Мектептерге кантип азыр электрондук кезек деген бар да. Ошонун баарына кантип катталыш керек, эмне кылыш керек. Мындайча айтканда, биздин ушул долбоордун алкагында ушул 4 мамлекеттик кызматтар, кепилденген кызматтарды берип атабыз. Андан башка ушул конуш жашоочулардын да ар кандай категориялык элдер бар. Ошолорго дагы маданий массалык спорттук иш-чараларды өткөзүп келебиз. Мунун дагы максаты ошол баардык элдерди аралаштырып, жашоо турмушка мындай ден соолугу чың мамлекет болуш үчүн эли дагы мындай ден соолукка караш керек да. Эми бул кыскача биздин баягы жасап аткан ишибиз жөнүндө. Анан эми жалпы долбоор жөнүндө айтып кетсем, бул долбоор 2020-21 жылдары эле башталган деп атпайбыз, баягы изилдөө иштөө иштери. Анан Швейцариялык элчиликтеги Мулен айым, Элвира айым Мураталиева, анан жана башка командасы менен ушул долбоорду тартып келишти. Анан аты аракет деп кыргызча коюлду да. Себеби аракет болмойон каяктагы жыйынтык болот да. Ушул долбоорду тартып келип Кыргызстанга анан 3 фазага бөлдү. Бул биринчи фаза деп коет, баскычы. Бул 4 жылдык. Биз азыр ушул 4 жылдыктын башында турабыз. 2023 жылдын февраль айында башталган бул долбоор. Ошол биринчи фазасы 4 жыл, андан экинчи фазасы бар, ал дагы 4 жыл, андан үчүнчү фазасы бар, дагы бир 2 жылдай мезгили бар. 30-жылга чейин болот. Негизи 30-31дин тегерегинде болот да. Анан биз баягы өзүбүзгө тиешелүү бөлүктү айтып атабыз. Өзү негизи 12 жылдык деп айтылат да. Бирок баягы биз өзүбүзгө тиешелүү бөлүктөрдү айтып атабыз, канча мезгилге чейин иштешет. Бирок биз азыр 4 жылдык долбоордо биринчи фазасында иштеп атабыз да. Анан бул долбоордун эң негизгиси Бишкек жана Ош шаарында өтүп атат деп атпайбы, ишке ашырылып жатат. 5 уюм ишке ашырабыз. Бишкекте 3 уюм бар. Бул долбоорду ишке ашырган бул карыларды колдоо борбору. Экинчиси биз Арыш уюму. Биз жалаң ошо элдерге маалыматты жеткизүү боюнча иштейбиз. Карыларды колдоо борбору болсо, муниципалдык кызматтар менен кызматташып, баягы инфраструктуралык маселелер бар да, ошолорду чечкенге көмөктөшүп жатышат. Анан 3-үчү уюм Бишкекте иштеген айым баштайт. Булар ошол конуштардагы жайгашкан, жашаган айымдардын финансылык сабаттуулугун, өзлөрүнүн дараметин көтөрүү боюнча жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча конушта жашап туруп, ошол багытта иш алып барып атат. Бул 3 уюм Бишкекте иштеп атабыз. Ал эми Ошто болсо 2 уюм бар. Бул Эдвокаси борбору, ушул 4 конушта иштейт. Андан башка Оштогу 4 конушта. Андан башка МСДСП деп коебуз, тоолорду өнүктүрүү фонду. Ушул 2 уюм Ошто эмгектенип жатат. Мындайча алганда ушул 5 уюм бар. 5 уюмду жетектеген биздин германиялык GFA консалтинг уюму. Эң жакшы экен. Эми мына сиз өзүңүз жетектеп аткан эле долбоор жөнүндө айтсаңыз, ошол мамлекет кепилдеген кызматтарды биздин жарандар мындай билеби, колдонобу? Сиздер ушул долбоорду ишке ашыруунун алдында жана изилдөө иштерин жүргүздүк деп эдиңизби? Ошондо эмне көрсөттү? Рахмат сурооңузга. Азыр мен жооп берейин, анан кээ бир жерлерди мүмкүн Заремада толуктайт. Бул жерде изилдөө иштери жүрдү. Конуштарда жанагы Расул Момуналиев деп атпайбыз, биздин улуттук консультант, биздин куратор. Булар бир 2 жылдай жүргүзүштү. Эмне маселе бар, эмне көйгөй бар? Ушул Бишкекте, анан Оштогу жашаган жашоочулардын. Ошол көйгөйдүн негизинде элдерге баягы мамлекет телевидениядон, радиодон берип атат, мындай айтып берип атат, бирок баары бир ошол маалыматтар жетишпей калгандыгына байланыштуу элдерди дагы калымында маалымдуу кылып, мамлекеттик кызматты пайдаланууга көмөктөшүү үчүн багытталды да. Андан башка баягы мамлекеттик кызматтар, мисалы бир эле мисал айтайын, медициналык кызматты биз конуштарга кыдырып чыктык былтыр.
ар бир конушка уюштуруп элдерди чогултуп алып, анан ал жерден фомстун өкүлүн чакырып алып, себеби биз ар бир чогулушка сөзсүз түрдө мамлекеттик же муниципалдык кызматтын өкүлдөрүн чакырабыз. Себеби адистер болуш керек да. Ооба. Биз элди уюштурабыз, адистер болсо өзлөрүнүн кесиби боюнча анан маалыматты айтып берет да. Ошол жерде фомстун өкүлү барып алып, элдерге түшүндүрмө берип, таркатма баракчаларыбыз бар, жөнөкөйлөтүп, анан иштеп чыгып, анан аякта түз байланыш деген номерлер бар да, азыр ар бир мекеменин. Ошондон бери QR кодунан бери бүт бар эме тур, анан элдерге жеткизгенден кийин элдер анан кайрыла баштады да. Дегенде ошол жерден суроо сурайт. Бул эмне депчи? Мен ушундай бекер кызмат ала аламбы депчи. Биз айтабыз, биздин президентибиз баш болуп кыдырып жүрбөйбү тиги, бекер кызмат алгыла. Акысыз дару берилет, бул акысыз дару берилет, акысыз тиги кызмат көрсөтүлөт, акча төлөнбөйт, төлөбөгүлө депчи. Анан бул мамлекет берип аткан. Мисалы жанагы жеке менчик эме жөнүндө айткан жокпуз, лабораториялар жөнүндө мамлекет тарабынан берип аткан. Анан элдер аны уккандан кийин, көргөндөн кийин дегенде коркот экен. Чын эле ушундай болобу депчи. Жада калса жана карточка ачканга деле тыйын алат го дейт. Андай болбош керек өзү. Себеби фомстун өкүлү айтты да, андай болбойт. Биз мамлекет тарабынан бүт баарын берип атабыз, камсыздап атабыз. Да, кээ бирде бир мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн техникалык себептерден, бирок өзү биздин жарандарга моунда категорияга адамдарга кызматтар бекер берилиш керек деп. Анан бул медициналык кызмат менен чектелип калбастан биз социалдык коргоо жагындагы биздин министрликтин райондук өкүлдөрүнө чакырып катыштырдык, диалог аянт жасап койдук, ошол жерге элдер чыгылдып, анан ал жерден суроо жооп кылдырдык. Жөлөк пулдар, көбүнчө эле жөлөк пулдар жөнүндө суроо абдан көп да, өтө көп. Андан башка инвалидность боюнча суроолор көп. Анан кантип баягы ушул жөлөк пулду алам, эмне кылып алам, ушундай толтура баягы турмуштук суроолор да. Анан ошол жерден мисалы биз ар бир аянтчага аймакка жараша бөлдүк да. Мисалы буга чейин азыр Бишкекке кирип калды да, бул жети коныш тең. Президентибиз кол койгондон биз да сүйүндүк да. Аймактык реформадан кийин бул Бишкек болуп калды да. Бирок биз ага чейин баштаганбыз да. Анан ошондо биз бөлдүк Сокулук районунун аймагы деп. Бул Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, анан Эркинтоо конушу ушу Сокулук районуна карайт аймагы. Ал эми Алтын Казык конушу Суалкан жанында. Бул 1-Май районуна карап калды Бишкекке. Ал эми Акжар, Адилет болсо бул Аламүндүн районуна карайт, а Дордой болсо Дордой 2, Свердлов районуна карайт. Анан баарын 3 диалог аянтчасын чакырып, анан ар бир райондун өкүлдөрү келип жооп берип атты да, суроолордун. Анан эгерде сиздер чече албай калган суроолор болсо, келип бизге кайрылыңыздар деп контактыларын таштап, анан көп элдер маселелерин чечип алып атты да. Эми Зарима, сиз айтсаңыз, ушул аракет долбоорунда коммуникациянын орду деги эле ошо маалыматты жеткирүү, ушул жерге жарандарды мисалы үчүн жыйынга да алып келиш да азыр кыйын да, чынында эртең менен алар жумушка кетет, анан бош убактысын табуу, ошол эле учурда ар бир адам менен иштөө деги эле ушул аракет долбоорунда сиздин мындай ордуңуз, кызматыңыз тууралуу айтып берсеңиз да. Саламатсыздарбы? Да, туура суроо болду. Бул абдан оор. Азыркы учурда өзгөчө элдер менен иштеген. Бирок менин жумушум бул коммуникация, ошол келген элдерге маалыматтарды таратуу, кандай иш чаралар болуп аткан аракет долбоору жөнүндө коомчулукка жайылтууда. Элдер менен түздөн-түз биздин жанагы мобилизаторлор деп атайбыз. Ошолор иштешет. Алар бизде 3 мобилизаторлор бар. Алар жана 7 конушка ошо конушту бөлүштүрүп алышкан. Ошол адамдар ошо конуштарды кыдырып, үймө-үй кыдырып, ар бир менен сүйлөшүп, биз иштеп чыккан баракчаларды таратып, эми баарыңыздар бир команда болуп иштейсиздер да, туурабы? Ооба, биз бир команда болуп иштейбиз. Бир да. Албетте. Ошо элдер менен түздөн-түз ошолор иштешет да. Анан биз азыр эми заманга жараша биз WhatsApp группаларды түзүп койгонбуз. 7 конушта 7 WhatsApp группалар бар. Адамдарды көбөйткөнгө аракет кылып иштешип атабыз.
биздин иш чараларга ошол биздин мобилизаторлор адамдарды чогултуп бир жерге топтоп беришет. Анан биз болсо дагы кызматкерлерибиз бар, координатор бар биздин долбоордо, алар менен барып маалыматтарды беребиз. Ошол эле биз кандай маалыматтарды бересиздер, мисалычы? Мамлекеттик кызматтар боюнча менин баракчам деги жакта калды окшойт. Мамлекеттик билесиздер. Көрсөтөйүн дегем. Мамлекеттик кызматтар боюнча ошол Маматкул айке айткандай, мамлекеттик кызматтар аябай көп да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар болуп бөлүнөт. Абдан көп алардыкы. Ошон үчүн биз анын баарын камтыганга мындай адамдын мүмкүнчүлүгү да жетпейт. Анын баарын кабыл алганга чоң маалыматты. Биз ошон үчүн эң актуалдуу конуш жашоочулары муктаж болгон кызматтарды мындай өзү эле чыгып калды да, биз элдерди кыдыргандачы. Алар ошол жанагы жөлөк пулдар боюнча, социалдык камсыздоо жана колдоо кызматы боюнча, медицина боюнча, билим берүү боюнча, анан жана документтештирүү, регистрация боюнча ошол кызматтар аябай актуалдуу, маалымат жетишсиз экенин чыгып калды. Биз былтыр 23-жылы ошо 7 конушту кыдырып 2000ден ашык адамды камтыдык. Ошо биздин чогулуштарга келип активдүү катышкан жарандар болду. Аларга ошол кызматтар жөнүндө айтып бердик. Жөнөкөй тил менен ошол негизги проблема, сиз айтып атпайсызбы, жана мамлекеттик кызматтарды кантип айтасыңар депчи. Негизги проблема бул. Ал эми сиздер маалыматты эле айтып тем болосуздарбы, же болбосо алардын ошол маалыматты алгандан кийин ушул кызматтарды кандай пайдаланып атат, мурда кабары жок болсо анан кандай пайдаланып калды, азыр мына өлкөдө санаа эптештирүү жүрүп атат, түндүк системасына катталуу сыяктуу маалыматтарды кошо бересиздерби? Албетте, бул мындай логикалык жанагы чынжырчадай болду да. Биринчи биз ошо элдерди жанагында изилдөө жүргүзүп алып чыктык, кандай мамлекеттик кызматтар боюнча кандай муктаждыктар бар экенин, кайсы кызматтар актуалдуу экенин алып чыктык. Андан кийин маалымат семинарларын өткөрдүк, жаңы конуштарга барып, элдерге ошо ыңгайлуу болуш үчүн баарын шаардан чогулта албайбыз да. Жаңы конуштардын өзүнө барып, ар бирин маалыматтарды тараттык, баракчаларды бердик, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бердик. Мамлекеттик кызматтарды көбүнчөсүндө маалымдуулук аз экени аныкталды ошол жыйындарда. Андан кийин бул Маматкул айке айткандай, диалог аянтчаларын уюштурдук да. Буякта болсо мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү менен ошол жаңы конуштардын активисттери жана көчө башчылары, ошол элдин кызыкчылыгын коргогон адамдар келип түздөн түз бетме бет жолугушту да. Ошондо көп проблемалар чыкты. Андан кийин бизге уже WhatsApp группадан же болбосо жолукканда көп учурлар болду. Биз билбей жүрчү экенбиз, туура эмес жерге барчу экенбиз, актуалдуу эмес маалыматтарды колдонуп жүрүп турбуз. Андан кийин ошол көп кейстер бар да, ийгиликтүү кейстер. Эме кызмат алган боюнча. Кошумчалап койсок болобу? Сиздин азыркы берген сурооңузга байланыштуу биз кыргызча айтканда кайра байланыштайбыз да. Орусча айтканда обратная связь деп атпайбызбы? Ошону сөз жүргүзөбүз. Ар бир жараныбыз кайсы маселени көтөрдү, кандай кылды, эмне болду, керек кеңеш барбы? Керектүү кеңешти беребиз. Зарема ошону WhatsApp группалар жөнүндө кеп кылып атпайбы? Ошол жака чыгып турушат, ошол жактан айтат. Анан биз анын ийгилиги эмне болду, жыйынтыгы эмне болду, дайыма көзөмөлдөп өзүбүз кеңешип турабыз да. Бул жана сиздин берген сурооңуз боюнча. Экинчиси, биринчи башында берилген суроо боюнча Зарема да айтып кетти, бирок мен кошумчалап коеюн. Биз 1999-жылдан бери ушул конуштар менен алектенип иштеп келатабыз да. Жана мобилизация маселеси боюнчачы. Азыр угарман суроого байланышка чыгып атат, суроо берейин деп. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыңар. Биринчиден биринчи радио менен конокторго ыраазычылык айтам. Анан мен мындай ой келип атат да, угуп отурупчу. Өмүр бою эле Бишкекти жасайм, мен бирок биринчи жолу угуп атам мындай маалыматты таратуу, анан тигиндей мындай, анан карыларга көңүл бөлүү деп. Эми мисалы силер аркылуу жардам берсеңер болот эле да. Мисалы микрорайон Тумушта же жаштар үчүн эчтеке жок, спортивный комплекс, же карылар үчүн комплекс жок, эчтеке жок. Биз унутулган микрорайонбуз да, эч качан көңүл бөлүнбөйт. Анан конуштарга эле барабыз деп атасыңар, микрорайондорго барбайсыңарбы, кичинекей райондорго? Биз унутта калганбызбы? Ишиңерге ийгилик. Ошону эми маалыматты жеткирүү менен бирге эле, жана өзүңөр айтып атасыңар, жана чоң кыз
биз маалымат беребиз, анан көрсөтөбүз дегендей мындай. Ошону менен биргеле үйрөтүү керек. Анан жана бизнеске чакырабыз, анан көзүн ачабыз, анан тигинти мынтебиз деп атпайсыңарбы? Ошону так даана көрсөтүш керек. Мисалы, карылар азыр санарипке өткөндү да билбейт, колдонгонду да билбейт, каяка барыш керек, эмне кылыш керек. Анан картаны бекер алат дейсиңер. Деле өмүрүндө банковский картаны бекер алган эмеспиз биз. Аны жаңылык бир ачылыш болуп атат. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Жопуркулу, рахмат, сурооңузга жакшы суроо бердиңиз. Биз бирок коомдук уюм болгондугубузга байланыштуу жаңы айтып баратпадым беле, 1999-жылдан бери Бишкектин конуштарында гана алектенебиз да. Анан туңгуч микрорайон болуп атпайбы? Мүмкүн бул азыр сиз берип аткан суроого мүмкүн муниципалдык уюмдагы кызматкерлер дагы көңүл бураар. Анан мүмкүн эмгек коргоо министрлиги да көңүл бураар деп ойлойм. Анан сиз айтып аткан суроо боюнча биз ылайыгы келип калды, азыр жооп берип коеюн. Биз жакында ошол биздин конушта жашаган адамдарды 3 жолку курстан өткөздүк. Бул азыркы санариптешүү мезгилинде элдер ушул санарипти колдонуу боюнча азыркы биз мамлекеттик мекеме болгон түндүктү чакырдык, адистерин өзүбүз тренерлерди жалдадык. Ошол баардык үйдөн отуруп кызматтарды пайдалануу боюнча. Эми биз алдыда дагы аракет долбоору жөнүндө маалымат алып берүүнү кеңейтели. Азыр биз Ош шаарына байланышка чыгабыз. Германиялык кеңеш берүүчү уюмдун аракет долбоорунун улуттук кеңешчиси Расул Момуналиев биз менен байланышта. Расул агай, саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Ордо Ошто азыр аба ырайы кандай болуп атат? Биз видеолордон көрүп атабыз. Мындай өрүк гүл ачып, абдан бир Сулайман тоонун тегереги айрыкча көрккө бөлөнүп аткан ушул бир сүрөттөп берсеңиз кыскараак азыркы абалды. Чын эле сиз айткандай Ордо Ош шаарында жаз келген, жаз толук кандуу келди десем болот. Чын эле өрүк, башка дөмөлүү бактарда гүлдөп, шаар бир өзгөчө бир көркүнө кирип турган чак экен. Абдан сонун мезгил болуп турат азыр Ош шаарында. Ошонун арасында сиздер мына аракет долбоорун ишке ашырып атасыздар. Ош шаары боюнча бул долбоор кайсы жан конуштарда ишке ашып атат жана негизги максаты? Жалпы эле ушул аракет долбоорунун дагы башка дагы компоненттери бар турбайбы? Сиз эми жалпы улуттук кеңешчиси болгондон кийин баяндап берсеңиз. Ооба. Чынында эле аракет долбоору мындай конуштардын жашоочулардын көйгөйлөрүн чечүүдө мындай комплекстүү мамиле жасайт. Комплекстүү мамиле деген бул бир түрдүү гана иш-чаралар менен чектелбестен, биздин иш-чараларыбыз ар түрдүү иш-чаралардан турат. Өзүңүз туура белгилеп кеткендей, биздин долбоор 3 чоң компоненттен турат. Бул биринчи компонент жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдө жергиликтүү бийликтер менен коомчулукка көмөктөшүү жаатында иш алып барабыз. Бул жаатта биз жергиликтүү кызматтардын жеткиликтүүлүгүн, жашоочуларга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча көп иштерди алып барабыз. Ошондой эле жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдө чаган гранттар берүү аркылуу, мисалга алсак, ар бир долбоорго кошулган, долбоор менен камтылган ар бир 11 жан конушта мындай чакан гранттар аркылуу ошо эң көйгөйлүү деген маселелерди чечүү каралган. Мисалга алсак, Ошто 3 долбоор мерчемделген, 4 конушта ишке ашат. Бул Алай 1, Алай 2 жан конуштарында, Эдельвейс жана Тулпар деген, Эдельвейс Тулпар бир конушта өстүрөт. Жана Манас Ата мурдагы ХБК районунда жатаканалардагы жашоо шарт жакшыртуу боюнча. Бул жерде мисалы ошол Манас Ата микрорайонунда кичинекей балдарга ойноо аянтчаларын куруу боюнча 3 ойноо аянтчасын куруу боюнча долбоор мерчемделип жатат.
азыркы этапта мэрия өздөрүнүн сунуштарын киргизди, проектный сметный документацияларын иштеп чыгып атат. Андан сырткары Эдельвейс Алай-1 жана Алай-2 конуштарында суу маселеси абдан көйгөйлүү болуп тургандыктан аларда ошол суу менен камсыздоо боюнча иш чара ишке ашат. Дагы андан сырткары ФАП же болбосо медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүк абдан начар болгондуктан биз тургундар менен биргеликте көйгөйлөрдү аныктап, тургундар ушул Алай-1, Алай-2 конушунда ФАПты бир ФАП жок дегенде ачууга көмөктөшүүнү суранды. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз азыркы учурда. Бул эми биринчи компонент боюнча айттым кыскача, анткени бул биринчи компонент ошол жергиликтүү өзүн башкаруу эме уюмдар менен жергиликтүү коомчулуктарды көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү. Экинчи компонентте сиздин жаныңызда отурган Маматқұл Байке жана менин коллегаларым албетте дагы Бишкек боюнча көбүрөөк айтып бериши мүмкүн, бирок жалпысын айтып берсем, экинчи компонентте болсо биздин негизги максат бул мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча иш алып барабыз. Расул мырза, ошол эле учурда мына сиздердин карыларды колдоо боюнча компонентиңиздер бар турбайбы? Буга чейин биздин угарманыбызда байланышка чыгып, жаңы конуштарда иш жүргүзүп өткөнсүздөр, микрорайондорго да бир көңүл бөлсөңүздөр деди да, мына ушул долбоордун алкагында ушул компонентке да токтолуп кетпейсизби? Биздин 5 негизги өнөктөшүбүз бар. Бул Кыргызстанды ишке ашыруу боюнча бул биздин негизги өнөктөшүбүз карылардын борборун өнүктүрүү боюнча, колдоо боюнча РЦП деп коет, ресурсный центр поддержки пожилых. Ошолор анан Арыш коомдук бирикмеси жана МСДСП КЖ деген бул болсо тоолуу аймактарды колдоо боюнча программа, Агахан фондунун программасы. Бул уюмдар менен биз Бишкекте иш алып барабыз. Ошто болсо бул адамдардын укуктарын алдыга жылдыруу боюнча адвокаси борбору жана МСДСП Агахан Ошто экен, жана Шистац айын баштайт уюму Бишкекте экен. Ошондо бул 5 негизги биздин өнөктөш уюмубуз ишке ашат. Бирок биздин целевой мындай максаттуу жаңы конуштарыбыз такталган. Бул долбоор ошол 11 конушта гана конуш менен эле чектелген тилекке каршы. Албетте биздин соц тармактарда, Facebook, Instagram баракчаларыбызда ошондой суроолор көп болот. Жакшы иш чаралар экен, бизде дагы өтсө жакшы болот эле, бизде кошулат элек деген сунуштар бар. Бирок биздин долбоордун өзүнүн максаты бар, өзүнүн максаттуу топтору бар, жерлери бар. Ошондуктан биз андан чыгып чаржайт иштей албайбыз тилекке каршы. Ошондуктан биз максаттуу топтор менен иштешебиз. Ал эми биздин өнөктөш уюмдар башка долбоорлордун алкагында ошол эле сиз айткан жана карылар проблемасы боюнча иштеген биздин өнөктөштүн негизги тармагы ошол. Мүмкүн алар ошолор менен иштеши мүмкүн. Расул мырза, сизге карата эми соңку сурообуз болсун. Мына бул Ош шаарында сиз атап өткөн 4 конушту эмне үчүн тандап алдыңыздар? Жана сиздер жыйынтыгында кандай болуш керек? Сиздердин максаттуу жыйынтык кандай болуш керек? Негизги критерийлер биздин максаттуу конуштарды тандап алган негизги критерийлер бул мындай шарттардын эң начарлыгы болгон. Бизде албетте конуштар көбөйүп кетти. Бишкекте деле бир 50ге жакын конуш бар, Оштода бир 10 чакты конуш бар экен. Бирок ошолордун арасынан эң аярлуу болгон конуштарды тандаганбыз. Анткени кайсы конуштарга кызматтар кайсы конуштардагы жашоочулардын
мамлекеттик же болбосо башка кызматтарга жеткиликтүүлүгү начар, же болбосо проблемалары көп. Ошондой конуштарды биринчи албетте бул долбоор баштаарынын алдында бир нече изилдөөлөр өткөн, биздин эле уюм эмес, бизден башка уюмдар ал изилдөөлөрдү өткөрүшкөн. Швейцария түздөн түз Швейцария элчилигинин колдоосу менен. Андан кийин ошол тендер жарыяланып, анан ошол критерийлер иштелип чыгып, ошол критерийлердин негизгиси бул аярлуулук жана кызматтарга жеткиликтүүлүгү кээ бир немелерде такыр жоктугу болгон. Ошол албетте долбоордун негизги максаты бул жашоочулардын жашоо шартын жакшыртуу, ошол кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу аркылуу, ошол көйгөйлөрдү чечүү аркылуу, анан дагы сөзсүз түрдө жашоочулардын өздөрүнүн дараметин көтөрүү аркылуу биз мен башында айткандай долбоор комплекстүү мамиле жасайт өзүнүн иш чарасын ишке ашырууга. Бул комплексиз дегенибиз биз мындай документация институционалдык жактан жардам берүүдөн баштап мындай түзмө түз ар бир жашоочуга өзүнүн укугу жанагы мамлекеттик кепилденген кызматтарды алуу боюнча, укугу боюнча ооз жеткирүү, маалымат жеткирүү боюнча да иш алып барабыз. Анда ушул жерден суроо жаралып атат да, мисалы ушул жерде жашап аткан конуштун адамдары буга чейин мамлекеттик кепилденген кызматтар бар экени тууралуу маалымдуулукка ээ бекен же өтө начар болчу. Биз мындан албетте биз баштарында изилдөөлөрдү өткөргөнбүз, үймөй кыдырып алардын маалымдуулугун аныктоо боюнча иш чаралар өткөргөнбүз. Өтө начар болчу. Биринчиси бул жашоочулардын мамлекеттик кызматтар боюнча, башка жергиликтүү кызматтар боюнча билими, маалымат өтө начар болчу. Экинчиден, ал жерге мамлекеттик кызматтардын дагы мындай өгөй балдарына мамиле кылгандай мамилеси бар эле мындан мурун. Албетте биз өнөктөштөрүбүз аркылуу адвокационный компаниялар аркылуу аларга көңүл бурдуу аркылуу ошол эле жоопкерчиликтүү жергиликтүү аткаминерлерди же болбосо кызмат көрсөткөн уюмдарды, мамлекеттик уюмдарды дагы ал жерге тартып, ушул жерде да биздин жарандар бар. Булар дагы жаран катары кайсы жерде жашабасын, алар ушундай мамлекеттик кепилденген кызматтарга укулуу акысы бар деп ошол иш чаралар өткөрүп атабыз. Рахмат сизге, атайын. Убакыттап биринчи радиого байланышка чыгып, Ош шаарындагы ошол аракет долбоорун жүргүзүп аткан иштери туурасында кеңири маалымат бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, жогоруда биз Германиялык кеңеш берүүчү уюмунун аракет долбоорунун улуттук кеңешчиси Расул Момуналиев менен Тузоводо маек курдук. Эми биз студиябызга кайтып келип, студиядагы биздин коноктор менен маек куралы дагы бир тааныштырып өтсөк. Арыш коомдук бирикмесинин директору Маматкул Айдаралиев, долбоордун коммуникация боюнча адиси Зарима Мукашева суроолорубузга жооп берүүдө. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Ак Ордо 2 жана 3, Ак Жар, Дордо 2, Алтын Казык, Ала Тоо 3, Адилет жаңы конуштарында жашоочулардын өз укуктарын коргоо, мамлекеттик коомдук кызматтарга жетүү мүмкүнчүлүгүн алуу боюнча маалымдуулукка ээ болууга аракет жасаган аракет долбоору туурасында кеп кылып атабыз. Бул долбоор ошол эле учурда Ош шаарынын Алай 1, Алай 2, Манас Ата, Эделбейс жаңы конуштарында дагы ишке ашып жатканы туурасында жогоруда биз маалымат алдык. Эми Маматкул агай, мына ушул 7 конушту тандап алганны дагы сиз жогоруда Расул мырза дагы айтып берди. Анан негизги көйгөй дагы жана миграция болгонун белгилеп өттүңүз. Бул жерде бир эле ушул жарандарды эмес, жалпы үй бүлө боюнча дагы сиздердин мындай кеңеш берүү кызматтын ошол үй бүлөнүн жалпы абалынын жакшырышына дагы таасир этеби? Сурооңузга рахмат. Эң биринчи иретте биз 90 айтпадымбы, Арыш коомдук биз 99-жылдан бери иштеп келатабыз. Биз негизде үй бүлөнү карайбыз. Үй бүлөнү миграцияга келгенде үй бүлөсү менен келип атат да. Анан үй бүлө биргеликте гана мындай ынтымакташып гана өнүгүш керек да, жашоо шартка көнүп дегендей. Бул долбоордо деле
мисалы көчүп келген ошо жана Расул айткандай конуштарды тандоодо аярлуулугун карап, инфраструктурасын карап, жана башка маселелерди карады да. Ошондо бул биз тандап алган конуш 2021-дин аягында изилдөө жүргүзүштү, 22-нин аягында тандап алышты. Ошондо бул конуштар Бишкекке караган конуштар эмес болчу да. 7 конуш тең. Бул Сокулук району менен Аламедин районуна караган аярлуу конуштар болуп, маселелери бар эле. Мисалы түндүк аймакта жайгашкан жана 4 конушта Дордой 2, Акжар, Алтын Казык, Адилет конушунда экологиялык да маселелер бар. Билесиздер. Ушунун алдыда сурайын деп турам. Экологиялык да маселелер бар аякта. Суунун жакындыгы бар, инфраструктуралык маселелер бар. Ал эми түштүк батыш тарапта жайгашкан Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, Эркин Тоо конушунда жана Ала Тоо 3 деп атпайбызбы? Бул жактагы ар кайсы жактан келип отурукташып калган. Анан муну жакшы билесиз, трансформация болгон эмес. Бул конуштардын баардыгы эң чоң көйгөй бизге 99-жылдан берки көйгөй баягы улам кошулуп келет да, бул конуштар кийин пайда болгон. 99-жылы иштеп баштагандан бери ушул долбоордун ушул маселелердин арасында аркасында. Бул конуштар 2006-жылдан баштап өтүп пайда болду. Анан ошол мен өзүм конуштар менен 89-жан беле аралашып иштеп келатам да, анда 27-28-деги жигит экенмин да. Анан ошол конуштарда жанагындай маселелер болгон үчүн трансформация өтө орчундуу болчу да. Анан Кудайга шүгүр, Садыр Жапаров былтыр ушундай бир эрк менен кабыл алып трансформацияга уруксат бергенине эле биз да абдан сүйүндүк да. Ушунча элибиз эч жерден кызмат ала албай, эч жерге көрүнбөй, мисалы жери бар, үйү бар, бирок каттала албай жүрдү да. Азыр Кудайга шүгүр кызыл китеп алып атышат, тех паспорт алып атышат, жакшы болуп атат да. Анан сурайын деп аткамда, анан кийин документтерди колго алгандан кийин жана мамлекеттик кызматкарга жеткиликтүүлүгү дагы жакшыраак түштү да. Мурда саясий укугуда шайлоо укугу жок, мектептерге орношо албай келген. Мына ушул маселелер деги эле чечилип калдыбы? Бул көйгөйдү толук чечилип калды деп айтыш кыйын го деп, азыр жараян кетип атат да. Бул мына чечим кабыл алды, трансформация болсун дегенде эле шак эле бүт эле баары бүтүп калбайт экен да. Ал жерлер кээ бирөөнүн жеке менчигинде, кээ бирөө үлүштө иши ушундай маселелердин жүрүп атат, жергиликтүү бийлик аны жүргүзүп атат. Бул маселе боло берет го дейм. Адам баласы жашаганда ана жерде көп маселе бар. Мисалы мектеп жетишпейт, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун орду жетишпейт, адамдар жетишпейт, медиктер жетишпейт. Бүгүнгө чейин бул жан конуштардын ушул маселелерине улуттуу деле көңүл бурулбаптыр. Мына сиз иштеп келе атасыз 99-жылдан бери. Мен бир окуяны айтып кетейин. 2000-жылы ошо кезде Огукуска карачы бул конуштарчы. Бир кирип калсам, начальник менен сүйлөшүп отурсак, ал айтып атпайбы? Ушул темп менен дейт, азыркы бөлүнгөн акча менен ошо 2000-жылдар айтып атат да. Конуштар Бишкектин шаардын деңгээлине жетиш үчүн Борбордун дагы 100 жыл керек деп атпайбы? Ана мен таңгылым дагы окуй, анда кыйын турбайбы депчи. Мектеп салыныш керек, садик салыныш керек, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты керек. Ушунун баары көп маселе болуп атпайбы? Анан бул азыр эле чечилип кетпейт да. Бирок Кудайга шүгүр, баягы жакшы нерсе башталгандан кийин жараян жүрүп атат да. Жараян токтобойт деп ойлойм мен. Албетте. Азыр жана 140 миңдин тегерегиндеги арыз берген адамдар бар турбай. Ошол эле учурда мына Дордой конушу, мына Дордой базарынын тегерегиндеги конуштарда экологиялык маселелер болуп, жана андай таштан төгүлгөн жер төөлүгүлө күйүп келген. Азыр өчтүбү? Мына ушул экологиялык маселелер кандай чечилип калды? Дордой 2 конушу бизге Дордой 2 объезднойдун ылдыйраак жагында карайт. Аякта да экологиялык маселелер бар да, баягы суунун жакындыгы, баягы жерди мындай суунун эмесин арыктарды жеп кеткени жана башка маселелер бар. Ал боюнча биздин өнөктөшүбүз да иштеп атат да. Андан башка Алтын Казык конушунда жанагы таштанды. Бул өтө орчундуу маселе болчу. Кудайга шүгүр, азыр Бишкекский санитарный полигон деп коебуз, ошол тосуп дубалды. Анан рекультивация кылды да. Бул жана ЭБРдин проектиси менен ишке ашырылып атат. Үстүн топурак төгүп туруп, жакында эле бир 300 бекен 400 бак отургушту. Кудай буйрса ал жашыл зона болот да. Мен үмүтүмдө. Алар дагы иштеп атат бул боюнча. Мурдагыдай түтүн, биз 2010-жылдары барганда түтүн эле каптап турчу ал жактычы. Сасык, жыт-жыттан. Азыр Кудайга шүгүр, азыр деле барабыз, көрөбүз. Топурак менен көмүп, анан кийин полигонду ылдый жакка жылгышты, сортировочный кылыпчы. Демек, бул жерде дагы акыбал кичине жакшырып атат.
Анан бул экологиялык маселе ушул жакта өтө эле орчундуу. А боюнча дагы мисалы биз могу апрель айында Кудайым буйрса мэрибиз жарыялабады беле 2 айлык жашылдандыруу депчи. Анан алтын казык кошуна өзүбүздүн долбоордун алкагында бир 100дөй бакты элдер менен кеңешип туруп, аякта демилге топторубуз бар. Анан ошол жерде мындай тигип эле койбостон, аны көзөмөлгө алып, баягы өстүрүш керек да. Тиккен оңой. Аны караш керек. Ушундай учурдан пайдаланып айтып кетейин. 2020 жылы пандемиянын убагында биздин ушу 99 жылдан бери тажрыйбабызды көрүп, швейцариялык элчилик бизге элдерге жардам бергиле пандемияга 6000 кишиге гуманитардык жардам тараттык. Өтө оор болду ушул эле конуштаргачы. Анан андан башка 2023 жылдын жазында швейцариялык элчилик өзлөрүнүн айлыгынан акча чогултуп 200 бак түптү Агордо 2 конушуна тиктик. Азыр ошол баары өндүбү? Кудай берсем баягы сындырып бизде ар кандай да сындырып койгондар бар, бирок 90% өнүп мындай жакшы болуп атат. Аны ошол жана айтып аткан Агордо конушунда Эрнест Султаналиев деген активдүү жигит бар экен, ошол жетектеди. Кудайым берсе ал өстүрүп атат. Анан Ала Тоюч болсо Эркин Тоо конушунда анын башчысы Данияр деген жигит, ал дагы бир топ 60-70 бакты тигип, өзү сугарып, көзөмөлдөп, мен Кудай буйрса быйыл жазында гүлдөп атабыз, өнүп атабыз, өнүп атат дейт. Ошондой иштерди жүргүзүп атабыз да. Жашылдандыруу да биздин конуштарга абдан керек. Зарима, сизде кошумчаңыз барбы? Негизи ушул долбоордун алкагында, мисалы үчүн коммуникация боюнча адистин алып бара турган иштерин жогоруда айтып өттүңүз. Анан кийин кээде мындай ар бир адам менен жаран менен бирден иштегенге деле туура келеби, жыйындардан тышкары жеке үй бүлөсүндө же жанагы? Албетте, ар бир жарандар менен биз WhatsApp группа бар деп атпаймынбы? Ал жанагындай личный суроолор боюнча деле өзүнүн жеке маселелери боюнча кайрылып турушат. Анан биз ошол кызматтарда иштебегенден кийин баардыгында маалымдуулук жок болушу мүмкүн, мындай үстүртөн маалымат болуп. Анан биз ошол боюнча маалыматтарды издеп, жанагындай мамлекеттик кызматтарды кантип алыш керек процессин ошо майдалап, ар бир кадамын айтып беребиз жарандарга, көп ыраазычылыктарын билдиришет. Анан Маматқулай айткандай, жанагы санариптик сабаттуулук боюнча биз билимин жогорулатуу боюнча да иштерди алып барып атабыз. Ошо жаңы конуштарды үйрөттүк, 3 тренинг болду. Аябай керек экенин билдиришти. Ошо түндүк азыр баарыбыз эле цифровизация деп ошого өтүп атпайбызбы? Эң керектүү биз ошол прям жаңы конуштардын жарандары прям аябай суусап турган маалыматтарды бердик да. Анткени түндүккө кире албай жаткан, көп жерде ошону талап кылып атышпайбы? Түндүк менен бат ыкчам маалымат алмашуу болуш үчүн ошол жөнүндө биз айтып бердик. Например, биз бир тренингде 20 киши болсо, ошонун 1-2-өсүндө эле түндүк бар экенин көрдүк да. Аларга түндүк кантип катташ керек, жана электрондук кол тамганы кантип алыш керек, ичиндеги кызматтарды кантип алыш керек, үйдөн чыкпай эле. Натыйжада жана 20 кишидин тренингдин жүрүшүндө өздөрүнө түндүктү ачтыбы? Өздөрүнө түндүктү. Албетте, биз ал жерде мындай практикалык тренинг болду, жөн эле айтып бербей, ар бирине биз электрондук кол тамганы алдык, көрсөттүк кантип алыш керекти. Жана түндүк гана эмес, жанагы бүт санариптик маалыматтарды керектүүсүн да, ал маалымат көп да, аларды кыйын болот да кабыл алыш. Ошон үчүн биз электрондук почтасын аларды тараттык, блокнотторду жазып алышты, пароль, логиндерин унутпаш үчүн баардык керектүү жанагы Мегапей, Мой свет, Мой город жана керектүү жашоосуна керектүү ушундай программалык приложениялар, тиркемелерди айтып бердик, жүктөштү, өзлөрү катталып, өзлөрү кызмат алганды үйрөнүштү. Анан кийин айтып кетишти да, например, мен бияка барып акча төлөш үчүн жолума мынча кетмей экен, азыр мен мынча сом экономдодум деп ошол жөнүндө көп белгилешти да. Аябай пайдалуу болду. Назира айым кошумчалап коеюнчу, ушу санарип боюнча биздин негизги максатыбыз ал 50ге жакын адамды окуттук да. Аларды окутуп эле токтоп койбой, ошол адамдарды сүйлөшүп, түшүндүрүп, эми сиздер билим алдыңыздар, ушу колдонгонду үйрөндүңүздөр. Ушу менен эле токтолуп калбастан ар бириңиздер кеминде 10дон эмес адамга үйрөтүңүз конушта. Ошондо Кудайга да жаккан иш болот. Ошол адамдар шаардын ичине келип кыйналбай, ошо кызматты санарип менен алсын.
деген нерсени айттык да, бул аябаганда маанилүү болот атат. Саматгул агай, андан тышкары мына жумушчулук маселеси да бар да, жаңы конуштарда жалпы республика боюнча эле анан мына мамлекет тарабынан социалдык долбоор ишке ашып атпайбы, жана 100 000 сом кайтарымсыз берип аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Мына сиздер иштеп аткан жаңы конуштарда ошондой долбоордун катышуучулары барбы? Деги эле ушул жумушчулук маселесине да сиздер кандай бир кеңеш бересиздерби, же бул жагынан кандай иштерге жардам бере аласыздар негизиненчи? Биз социалдык контракт боюнча биз ошо жаңы маалымат семинарларда айттык, мындай болуп атпайбы, бүт бар эле мындай бизге пособие бербейт деген көп нааразычылыктар бар да. Биз ошол жолугушууларда 2000ден ашык адамды камтылык деп атпайбы, ошолордун баарына түшүндүрүп айттык да, бул жөлөк пул элдин баарына эле берилбеш керек деп. 3 балаң болсо, мындай акчаң жетпей атса, бул сага пособие берилиш керек дегенди билдирбейт депчи. Пособие бул, ал пособие десе эле бул общий түшүнүшөт да. А биз ошондо түшүндүрүп бердик, пособиянын түрлөрү бар. Социалдык пособие ал башка, жана үй бүлө көмөк жөлөк пул ал башка, майыптыгы боюнча башка, ал жанагы пенсияга укугу жоктордуку ал башка деп ар бирин түшүндүрүп айтып бердик. Анан бул жөлөк пулду жана үй бүлөгө көмөк дегенде бул убактылуу гана жардам, көмөк, анын баары эле ала бербейт. 1000 сомдон аз болсо, үй бүлөнүн доходу ар бир кишиге бөлгөндө ошондо гана алат. Эгер пособие муктаж болсоңуз, бирок сиз критерий боюнча туура келбей калсаңыз, анда өзүңүздүн чакан бизнесиңизди ачыш үчүн 100 000 сом мамлекет тарабынан ошол берилет, долбоорго катышыңыздар, если бизнес идеяңыздар болсо деп ал жөнүндө да маалыматтарды бердик. Бир-эки аз киши бар, аз эле киши биздин аудиторияда андай кишилер аз болду да. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр, суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Саламатсыздар, мен шаар кошулдумбу, шаардан чалам. Ооба. Төкөлдөштөн чалам тагай. Эми бул жаңы конуштарга жакшы эле жардам кылып атышыптыр, рахмат. Конуштарга менен иштейт турбайбы. Бул Төкөлдөш өзүнчө эле тиги эме мамлекет десем жаңылышам го, район бүтүн эме жашайт тиги уйгурлар. Анан алар болсо эмнеден, кайсындан, кимден тиги жардам алып атканын деле түшүнүксүз, эч ким келбейт. Биз тиги эме сурамжылоо жүргүзүп атабыз дейт. Сурамжылоосу кимисине жүргүзүп атканын дагы түшүнбөйм. Анан көбүнчө санариптик тиги сабаттуулук дегенге мен басым жасайм да. Биз мурун окуганбыз Советтер Союзунда, анан кийин эле мында пенсияга чыккандан кийин биз күргүрдөп эле санариптик окуу эмеге кирип кеттик. Көбүнчө биз, мен мисалы биз мага окшогондор көбүнчө билбейт. Сабаттуулугу каяктан окуйбуз, кайсы жерге барабыз деп такай эле чалам, эчтеке жок. Бул чала, элдин баары эле чала, санариптик сабаттуулуктун бүт чала, айыл деле чала. Анан кыйраттык, мыктылдык минтип атабыз дейт. Жаштар болсо бүт эле жаштар буларды билет экен, өзүлөрү айтса эле сразу кабыл алат экен. Ал эми улгайгандар көп кабыл албайт экенбиз да, көп. Ушуну айтайын дедим эле. Рахмат апа сизге дагы. Мына ушундай. Мен азыр ушу экинчи суроо болуп кетпедиби? Жана туңгуштан чалган эжеке, анан азыр Төкөлдөштүн депчи. Эми Төкөлдөштө эле баягы сиз айткандай эски конуш. Баягы Советтер Союзунун убагында жайгашып калган конушта. Анан санарип боюнча айтып атпайбы? Биз жана 50ге жакын адамды 7 конуштан тандап анан окуттук деп атпайбызбы, чакырыпчы. Ошонун арасында эле жаштары батилип кетет экен дагы, менин курагымдагылар кичине мындай кечирээк, бирок акыры өздөштүрдү да. Анан ошол жерден түндүктүн адистери келди бизге, мекеменинчи. Анан ошолор деле айтып атат, 2015-жылдан баштап ушул санариптешүүнү киргизип атабыз дейт. Баардык мекемелерди киргизип өтөбүз дейт. Бирок булардын деле адамы саналуу да, түндүктүнчү. Анан жетишпейт да. Ошол себептен биз деле ошол өзүбүздүн болгон жардамыбызды берип атабыз. Мүмкүн бул эжекебиз деле чыгып көрсө, азыр интернетте деле ушул санарипти окутабыз деп чыгып атат онлайн. Ошолорго кайрылып көрсө болот да. Сиздердин деле эгерде ушундай тренингдер болуп кала турган болсо, кааласа барып кошулуп угу берсе болобу?
мисалы үчүн туңуштан же болбосо төкөлдөштөн барып. Биздики баягы долбоордун аймагынан чыга албайбыз да. Ошол гана адамдарга жагат. Бирок биз ушундай курстар боюнча бөлүшөбүз маалымат. Биз жөн эле өзүбүздүн проект боюнча эле маалыматтар менен эмес, кошумча каякта бекер курстар бар, каякта бекер окутуулар бар, бөлүшөбүз да. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Арыш коомдук бирикмесинин директору Маматкул Айдаралиев, долбоордун коммуникация боюнча адиси Зарима Мукашева, ошондой эле Ош шаарынан Германиялык кеңеш берүү уюмунун аракет долбоорунун улуттук кеңешчиси Расул Момуналиев байланышка чыгып маек курду. Биз жаңы конуштарда, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарындагы жаңы конуштарда жалпысынан 11 конушта ишке ашып аткан аракет долбоору туурасында сөз кылдык. Ушуну менен Биринчи радионун Таң Кыргызстан маалыматталдоо программасы соңуна чыкты. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Алдыда жаңылыктар, Биринчи менен бирге калыңыздар. В Бишкеке 9 часов. В эфире Биринчи радио, информационный выпуск новостей. Доброе утро. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой. Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей и реализацию перспективных проектов двустороннего сотрудничества. В частности, глава Кабинета министров отметил важность качественной реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который имеет широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центральноазиатского региона. Стороны обсудили предстоящие весенние встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда в апреле 2024 года, а также предстоящий энергетический форум в Австрии в июне текущего года. В завершении встречи председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров наградил почетной грамотой Кабинета министров главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навида Хасана Накви за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Национальный банк впервые с лета 2022 года вышел на валютный рынок с обратной интервенцией по покупке иностранной валюты. Так, регулятор накануне приобрел на валютном рынке $9 миллионов с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки. Последний раз Национальный банк страны покупал валюту 24 июня 2022 года. Тогда регулятор приобрел $59,15 миллионов. Всего с начала года Национальный банк провел 3 интервенции, из них 2 по покупке валюты, в рамках которых регулятор приобрел на валютном рынке $31,85 миллионов. В 2023 году монетарные власти провели 14 валютных интервенций и продали на рынке более $655 миллионов. Устойчивость, стабильность дохода и наличие рынков сбыта продукции – это одни из главных критериев при отборе участников программы «Социальный контракт». Об этом рассказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Джилдыс Полотова. Она отметила, что кандидаты могут открыть бизнес в различных сферах, не только в сфере животноводства. В этом году социальный контракт планируется заключить с 20 тысячами малообеспеченных семей. Предыдущие годы показали эффективность инициативы президента Садыра Джапарова по преодолению бедности через предоставление безвозмездных грантов на открытие собственного дела. Из 12 800 семей, заключивших социальный контракт с государством, только 23 семьи не смогли завершить свои бизнес-проекты по независящим от них обстоятельствам. Остальными участниками было создано порядка 18 тысяч рабочих мест, улучшена жизнь 70 тысяч человек, подчеркнула Полотова. Для качественной реализации проекта для сотрудников региональных служб занятости проводят тренинги. Проект «Социальный контракт» реализуется по инициативе президента Садыра Джапарова. В соответствии с ним уязвимые семьи безвозмездно получают по 100 тысяч сомов для начала небольшого бизнеса.
Мэрия Бишкека изучает вопрос приобретения спецтехники в лизинг. Партнером муниципалитета может выступить российская компания «Газпром Лизинг». Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Как сообщили в мэрии, на встрече мэра Бишкека Айбека Джанушалиева с генеральным директором «Газпром Лизинга» Максимом Калинкиным была обсуждена перспектива сотрудничества в сфере жизнедеятельности города, в частности, обновление спецтехники, строительство автодорог и другие инфраструктурные проекты. Глава столичного муниципалитета выразил готовность рассмотреть приобретение спецтехники для коммунальных служб в лизинг. Для этого первому заместителю мэра Мирланбеку Байгунчукову поручено изучить специфику и оценить условия финансирования. Водолазы Центра водолазной службы МЧС приступили к очистке озера Иссык-Куль от мусора и рыболовных сетей. Сообщается, что водолазы очистили берег озера в Тюбском заливе. За один день они извлекли из-под воды 4100 метров рыболовных сетей. В основном с дна озера были изъяты новые снасти браконьеров. Это означает, что браконьерство все еще продолжается, несмотря на то, что оно запрещено законом, отметили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В ведомстве также напомнили, что по итогам прошлого года в рамках очистки озера от мусора водолазы извлекли 22,5 тонны различного мусора и 218 тысяч метров рыболовных сетей. На четвертый этап национальной олимпиады по математике, физике, химии, биологии и информатике прошли 125 школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Заключительный этап олимпиады пройдет с 30 марта по 5 апреля. Первые два этапа проведены в онлайн-режиме, а третий и четвертый – офлайн. В третьем этапе принял участие 541 школьник. К новостям спорта. В спортивном комплексе «Юнусабад» в Ташкенте накануне состоялась товарищеская встреча между сборными по футзалу Кыргызстана и Узбекистана. Матч прошел в острой и бескомпромиссной борьбе и завершился со счетом 2-2. Сегодня футзалисты покажут свое мастерство на другой площадке. В Бишкеке 30 марта состоится первый чемпионат Кыргызстана по кюрлингу, сообщили Федерации данного вида спорта. Первенство пройдет в ледовом комплексе «Локомотив». В нем примут участие взрослые спортсмены в смешанных парах «Дабл-микс», которые успешно прошли этапы отбора в каждом из регионов страны и были разделены на 5 команд. Мероприятие также ставит целью привлечь внимание общественности к кюрлингу как спорту, способствуя его развитию и популяризации среди молодежи. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны. На сегодня $1 США 89 сомов 51 тыин, 1 евро 96 сомов 93 тыина, 1 российский рубль 97 тыинов и 1 казахский тенге 19 тыинов. И сейчас информация о погоде. Температура воздуха в Чуйской долине, в долинной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей плюс 19-24, в Таласе плюс 18-23, на Иссык-Куле в зоне земледелия Нарынской области плюс 12-17, в горных районах 0 плюс 5. В Бишкеке днем без осадков, к вечеру возможен дождь, ветер западный 4,9 с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке прогреется до 23 градусов. Первое информационное радио. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Соңкөл – Кыргызстандын экинчи ири көлү. Бишкектен 280 чакырымдай алыстыкта. Түндүк тарабынан Соңкөл кырка тоосу, түштүк жагынан Молдо тоо кыркалары менен курчалган. 300 метр бийиктикте Нарын облусунда жайгашкан. Эң терең жери 14 метр. Ноябрдын орто ченинде тоңгон Соңкөл апрелдин ортосунда эрийт. Көлдүн айланасы өзгөчө жай мезгилинде кооз. Соңкөлдү жапыз дөңсөөлөр курчап турат. Алардын артынан Борбордук Тянь-Шаньдын кырка тоолорундагы учтуу чокулар жана мөңгүлөр көрүнөт. Бийик тоолуу болгондуктан бак дарактар жок. Мындай шартта жапыз, катуу чөп жана жайнаган эделвейс өсөт.
Көлдүн көлөмү анча чоң болсо да, анын жээктери бири-биринен абдан айырмаланат. Түштүк жана чыгыш жээктери жумшак келип, кээ бир жерлерде саздак, ал эми түндүк жана батыш жээктери абдан тик. Көлдү бойлой өткөн жол адырларды аралап, суунун деңгээлинен кескин көтөрүлүп төмөндөйт. Мында велосипед тебүү өзгөчө жагымдуу. Көлдүн эң сонун көрүнүшү батыш жээгинде. Соң көлгө жетүү татаалыраак болгондуктан антропогендик таасир минималдаштырылган. Бул жерде жайында гана коңшу жумгал өрөөнүнөн, нарындан малчылар жайлайт. Калган убакта соң көл өрөөнүндө эч ким жашабайт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосун угасыздар. Биринчи маалымат радиосунда биринчи кабылдама. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Назарыңыздарда биринчи кабылдама уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссер Нуржан Качкынбекова, ал эми социалдык баракчабызга Алтынай Сарбаева кошууда. Урматтуу каармандар, сиздерге белгилүү болгондой эле биринчи радионун толкунунда мамлекет башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен биринчи кабылдама программасы эфирге чыгып, жарандардын ар кандай көйгөйлөрүн, суроо талаптарын кабыл алабыз. Бул суроолорго тиешелүү түзүмдөргө жеткирилет. Сиздердин кайрылууларды угуу үчүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун эксперти Жайылбек Дадиевич келди. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу каармандар, телефондор иштеп жатат 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Алгач өзүңүздү тааныштырып, телефон номериңизди айтып, андан кийин сурооңузду кыска жана так бергениңиз биз үчүн өтө маанилүү. Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду баштай бермекчибиз. Жайылбек мырза, мынакей алгач биз угарманды кабыл алаардан мурда ушул сиздер аймактарга да чыгып келдиңиздер. Ошол текшерүүлөр жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, анткени ал абдан коомчулукта колдоого алынып жатат. Анан ошол эле учурда кандай текшерип келдиңиздер? Туура айтасыз, мына коомчулук эл журт жакшы билишет. Азыркы учурда жаңылыктарды көп көрүп атпайбы элдер, телевизордон көрүп атышат. Биздин ушу күтүүсүз текшерүүлөр деген атайын тапшырмабыз бар. Бул жетекчиликтин тапшырмасы. Буга чейин дагы башка областтардын баарын былтыр да кыдырганбыз. Бул журналисттердин коштоосу менен, медиа кызматкерлеринин коштоосу менен болот. Анан телевидение аркылуу сөзсүз түрдө чагылдырылат. Андан тышкары социалдык баракчалар аркылуу, YouTube аркылуу көрүнөт. Көргөн адамдардын абдан көп, комментарийлары дагы биз жазгандарды окуйбуз, ошолорду анализдейбиз. Мына биз акыркы жолу Талас областына барып келдик. Биздин группа Талас областына барып, ушу 4 районду, Талас мэриясын бардыгын кыдырып, эми убактыбыздын жетишинче ушундай. Бул эми кээ бир комментарийде жазып атышат, кандай жыйынтык чыгат булар боюнча депчи. Азыркы учурда ушу мисалы үчүн барып келген текшерүүлөрдүн ар бири боюнча биз отчет жазабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбековичке маалымат беребиз, өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз. Ким кандай иштеп атканын, бул мамлекеттик ошо райондордогу акимдердин, орун басарлардын, калктуу төлөө борборлорунун, ооруканалардын, ушу жарандарга көрсөтүп аткан кызматтар кандай болуп атат, ушулардын жетиштүүбү, жетиштүү эмеспи, ушулар боюнча толук анализ жасап, бул боюнча атайын жыйынтыктар чыгат. Сөгүш бергенге чейин эгерде ошо мамлекеттик органдын жетекчиси одоно бузууларга барса, аны кызматынан алганга чейин биз сунушубузду беребиз да. Бул уланмакчы, биз планыбызды айтпайбыз, качан барарыбызды. Анткени биз ошо баягы күтүүсүздөн барып, ошо биздин келишибизди билбеши керек да. Ошол жерден эгерде биз баратабыз, келетабыз десек, албетте ал орган даярданат, кагаздарын иретке келтирет. Ошондуктан мына ошо күтүүсүз текшерүү деген ушундай текшерүүлөр жүрүп жатат да. Бул уланмакчы. Сөзсүз жыйынтыгы да болот. Жыйынтыгы сөзсүз болот, албетте. Бизде угарман бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Сиз эфирдесиз. Сурооңуз. Алло. Угуп атабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Жайылбек Дадиевич.
угуп атам. Сизди айта бериңиз, кайдан чалып атасыз фамилияңызды, аты жөнүңүздү? Кара Суу районунун медресе айылынын жашоочусумун. Атым Токтосунов Ташланат. Benim telefonum 551 431 556. Uğurda meselеңizdi. Mende bir ötürüş vardı. Benim bayviken 10. yıldan 16. yılga çeyin Cayma Pazarı'na işlegen. 10. yılı Koğalan'da telefonu konteyneri polni deyip ketken bolçu. Anan keyin hükümetler güzelimin suda verilgen. Anan biz pensioner bolgonduktan şu gelir kvartallarda sırayar bayağı alıp oşuğa pensiya yaşat verip kalıptır. Şunu joysa bolamı bolboy ötünüş sizden. Siz mamлекеттен кайтарымдуу сууду алгансыз 150 миң ошо 10 жылды Ош окуяларында жабыркаган жаран катары. Бул боюнча өтө көп жарандар ушундай сууду алышкан, жардамдарын алышкан, өзүнүн ушуну канчалык мүлкүн же болбосо бир күйүп кеткен же талкаланып калгандыгы боюнча. Сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Убагында төлөнбөй сизге пения өндүрүлүп кетип атат да, ошондуктан бул боюнча сиз арыз жазыңыз. Анткени бул кайтарымдуу сууда сөзсүз түрдө кайтарылышы керек. Муну кайтарбай койгонго болбойт. Бирок жана сиздин маселеңиз пениясын жойсо болбойбу деп муну финансы министрлиги тарабынан каралат. Сиз расмий түрдө арыз кайрылуу жазыңыз, биздин даректи жазып алыңыз. Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү 207, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы деп жөнөтсөңүз, же кабинеттин төрагасына жөнөтөсүзбү өзүңүздүн